Саламатсыңарбы окуучулар? Бул видеода ар кандай жол менен 5 санын алууну үйрөнөбүз. Мисалы бизде бул жакта 3кө кандайдыр бир санды кошуу керек. Белгисиз санды кошкондо 5ке барабар болуусу керек. Демек 3кө кандайдыр бир санды кошсок 5 чыгат. Бул диаграммада 3 тегерекче бар. Ал 3 санын билдирет. Жана биздин диаграммада 5 кутуча бар. Мына 1 кутуча, 2, 3, 4 жана 5 кутуча. Бардык 5 кутучаны толтуруш үчүн дагы канча топ керектелет? Келгиле, ойлонуп көрөлү. Бизде буга чейин 3 тегерекче бар болсо, дагы канчаны кошуубуз керек? Биз кутучага 1 жана 2 тегерекчени кошсок, кутучалар 5 болуп толукталышты. Демек 3 көк жана 2 кызгыл түстөгү тегерекчелер болду. Анткени 3 кошу 2 5ке барабар болот. Демек кандайдыр бир белгисиз сан 2 болуп чыкты. Кийинки мисалды да иштеп көрөлү. Бул жерде 2 кошу белгисиз сан барабар 5. Бул мисалда да бизде 5 кутуча бар. Анын ичинен 2 кутучада гана кызгыл түстөгү жылдыздар бар. 5 кутучанын бардыгын толтуруу үчүн бизге дагы канча жылдыз керек? 2ге канчаны кошсок 5ке барабар болот? Келгиле, видеону бир азга токтотуп, ойлонуп көрөлүчү. Силер жоопту туура таптыңар деп ойлойм. Бирок текшерүү үчүн биргеликте дагы бош кутучаларды жылдыздар менен толтуруп санап көрөлү. Демек 1, 2 жана 3 кутуча. Эми бизде 5 кутуча толук болуп калды. Демек 5 жылдыздын ичинен 2-өсү кызгыл жана 3-өсү көк түстө. Ошондо биздин белгисиз саныбыз 3кө барабар экен. Анткени 2 кошу 3 5ке барабар. Балдар, кызыктуу бекен? Келгиле, анда эмесе кийинки мисалдарды да иштеп көрөлү. Бул жерде 4 кошу белгисиз сан барабар 5. Бул жерде берилген 5 кутучанын ичинен 4-өсү толук болсо, 5 болуш үчүн дагы канча кутучаны толтурушубуз керек? Ооба, туура, 1 кутучаны толтурушубуз керек. Ошондо 4 кутучага бирөөнү кошуубуз керек. Демек 4 кошу 1 5ке барабар экенин билип алдык. Биздин кийинки мисалда да 5 кутуча бар, жана анын ичинен бири гана толтурулган. Бардык кутучалар толук болуш үчүн дагы канчаны кошушубуз керек? Же 1 санына канчаны кошкондо 5ти алабыз? Келгиле, маселени видеону токтотуп, өз алдынча чыгарып көрөлүчү. Балдар, өз алдынча иштеп көрдүңөрбү? Анда азыр биргеликте кошуп баштайлы. 1, 2, 3 жана дагы 4 сары мыйтыкчаларды кошо алат экенбиз. Демек бизде бир ак мыйтыкча кошу 1, 2, 3, 4 сары түстөгү мыйтыкча жалпысынан 5ке барабар болду. Бул жерде бир санга бир санды кошуп, жалпы санды таап жатканыбыз түшүнүктүү болдубу? Демек 3 кошу 2 барабар 5. Жана 2 кошу 3 да 5ке барабар. Жалпы сан 5 чыгуусу үчүн биз биринчи кутучанын ичиндеги 3 тегерекчеге дагы 2 тегерек кошуп толтуруп алдык. Ал эми 2 санына болсо дагы 3тү кошуп 5ти алдык. Байкаганыңардай 3 кошу 2 жана 2 кошу 3 сандардын орду алмашканы менен жалпы сан бирдей чыгат. Бул мисалда да 4 кошу 1 5, 1 кошу 4 5ке барабар. Демек силер байкагандай сандардын орду алмашканы менен жалпы суммасы бирдей чыкты.